Сарышка, да? Удачи вам. Была сарышка, стала сариджи. Улакка кызыккандар өзгөчө ат жабдыктарын биздин комментарийге жазып кетиңиздер. Баары соодан өтө кызуу жүзүп жаткан учуру. Артыбызда Кыргыздын желегин желбиретип басып коюштур. Амансыздарбы, туугандар, YouTube көрүүчүлөр, YouTube сүрүүчүлөр, деги эле Кыргыз эли Москва жергесинде бүгүн Номад базары аталышындагы көчмөндөр базары старт алды. Биз ошол жака келдик. Биз менен бирге болуңуздар. Азыр эфирдин жүрүшүндө базарды чогуу айланабыз сиздер менен. Кеттик ана биз. Мына ушундай эле келген коноктор кол жуушат экен. Колун жуушат. Кадимки эле жанагы айылдагы жашоо. Бул жактан колдар чийбиз. Не деп койчу эле? Өмүрүң судай узун болсун. Борсоктон алабыз. Каласаңыздар үйгө алып кетсеңиздер болот мына борсокто табагы менен. Мына туугандар киргенде эле биякта сонун жасалгалар, кийип келген кийимдериңиздер бул жака ийсеңиздер болот. Жана бул жерде бүгүнкү Номад базары иш-чарасынын партнеру Планета Уш 112-нин сонун бир плакат турат. Келип сүрөткө түшсөңүздөр болот экен бул жерде. Аны биз базарга кирели, базарды айланалы, акчаларды түгөтели, келиңиздер. Мына туугандар, биз базарга киргенде эле мына сол жактан Кыргыздын бешиктерин, комустарын көрүп атабыз. Өтө сонун жасалгалар. Саламатсызбы? Саламатчылык. Сиз бул Номад базарына канчанчы жолу катышып атасыз? Биринчи жолу катышып атабыз. Биз Номад базарга бул көчмөн элдин мындайча айтканда күнүмдүк турмушта колдонулган буюмдары да. Мисалы, бул көчмөн турмушунда эң маанилүү буюм болгон да. Мисалы, бешик, комуз, мунун баары колго жасалган, Кыргызстандан келген. Өтө сонун жасалгалангандар экен, Мунун баарын Кыргызстандан жасатып бул жака алып келесиздер? Бул жака алып келдик. Өтө сонун. Бул Номад базарынын өзгөчөлүгү эмне деп ойлойсуз? Эмнеде деп ойлойсуз? Өзгөчөлүгү бул эмнеси менен жакты? Бөтөн элде жүрөбүз да. Анан бул жакта мисалы кыргыз бойдон ар бир жерде жүрсө да кыргыз бойдон калыш керек да. Ошо бул кыргыздын нукуралуулугун айгинелеп турат да. Ошол мисалы балдарыбызга бул жакта Москвада өсүп калган балдарга айш керек да. Биз ушундай буюмдарды колдончубуз. Ата бабалар ушундай буюмдарды колдонуп келген депчи. Бул ат жабдыктары экен, бул чакан бир Ат жабдыктарын билгендер комментарийге жазып кетиңиздер. Улакка кызыккандар өзгөчө ат жабдыктарын биздин комментарийге жазып кетиңиздер. Туугандар, Номад базары, Номад жарманкеси башталды, артыбызда старт алды. Азыр микрофондо жигит кыргызча, орусча тетип барат. Буюрса программаны да улантабыз. Азыр биз менен бирге болуңуздар. Основатель и организатор Номад базар Айбери Канатбек. Хотим продвигать не только предпринимателей, не только бизнес, но мы хотим продвигать еще и культуру и объединять народы. Мы объединяем бренды, объединяем нации и очень-очень рады всех видеть. Номад базарынын жарманкесинин уюштуруучусу Айпер эжекен жолтуруп калдык. Саламатсызбы эжеке? Ушундай сонун бир аураны жаратып берген, ушунча элдин ыраазычылыгына татыган сизге биринчиден ыраазычылык билдирип кетем. Жана ушул иш-чара тууралуу бир аз кеңирээк маалымат берсеңиз эжеке. Кантип, качан, кандай ойлор менен башталып калды? Жарманкенин идеясы 3 жыл мурун башына келген. 3 жыл мурун биз благотворительный ярмарка уюштурганда ошол жактан ишкерлер айтып калды да, ишкерлерге рекламага ушундай площадка болсо сонун болот эле деп. Анан ошондон бери ойлонуп жүрүп, былтыр 23-жылы ноябрда биринчи жолу уюштурдук. Ушул эле жылы жайында Курман айтка уюштурганбыз. И вот бүгүн 3-чү жолу уюштуруп жатабыз. Анан бул негизи площадка, мен айтам да, Номад базар бул площадка для людей депчи, адамдарга лайык болгон площадка. Бул жакта биз кыргыз эле эмес, башка улуттун дагы ишкерлерин чогултуп чыгарабыз. Ошондой эле бир гана соода сатып менен эле бүтүп калбасын деп биз өзүбүздүн каада салттарыбызды дагы кошобуз. Биздин ушундай көчмөндөрдүн улуттук ушундай бир жөрөлгөлөрүн дүйнөгө алып чыккан бир базар болуңуздар, жарманкеңиздер чоңая берсин. Сизге ыраазычылык, ишиңизге ийгилик. Чоң рахмат силерге дагы. Туугандар, могул жакта өзгөчө бир жерге көзүм түшүп калды. Чогуу көрөлүчү, келиңиздер. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Келиңиздер. Уган мына алыстан эле көрүнүп турат. Мына могул өтө бир сон бир өзгөчө бир формат дизайнда жасапсыңар. Келдик, ошол өзүнүн тиктирген, өзүнүн чыгарган брендтерди алып келип, ушу этно кийимдерди сатып атабыз. Өтө сонун. Бул шүгүр
брендинин өзгөчө бир дизайндары экен. Дизайндары, ооба, дизайндары. Эмне деп коет элек? Черми деп коет бизде, Баткенде камзыр деп коебуз. Ооба. Дагы диалекттерде ар кайсы жерде ар кандай бир чиптама деген аталыштар бар. Чепкен деп коет. Чепкенде деп коюшат экен. Ооба. Өзгөчө бир форматтар. Ооба, жана ошондой эле кожадагы түстө бар. Кожасы дагы бар да. Онунча атайын өз эмне кылганбыз? Мына ичи мондой илгерки чапандардын ичинде тигилет эле, койдун жүнү депчи, чипа ошол-ошогон. Өтө сонун. Өтө сонун, жылуу. Балар тууралуу маалымат берип кетсеңиз. Булардын балары мурун өзүбүздүн магазинде 3,5 мыңдан сатканбыз. Азыр акция менен 1500дөн сатып атабыз буларды. 1500. Ооба. Аябай сонунда, мына жактан ит бекери болуп атат. Келиш керек, туугандар, келиш керек. Келиңиздер, успейдет алыңыздар. Шүгүр магазин деп Инстаграмга эле шүгүр деп жазсаңыздар, шүгүр нижний ру деп жазсаңыздар эле биз чыгабыз. Ошол жака кирип профилде номер турат. Жазып, доставка заказ берсеңиздер болот. Кышка жылуулук тартуулоочу курткалар бар экен бул жакта. Кышка жакын деп курткаларды алып чыгыпсыздар. Кышка күзгө жакын бул жакта ар кандай модельдер бар. Оверсайз, стандарт, бул жакта классика пальтолор бар. Этно пальтолор да келди. Этно пальтолор бар экен. Булардын баалары кандай? Баалары 5000ден, 5200дөн, 4300дөн ар кандай. Бул жакта свитерлердики 1900дөн, шымдар 2900. Өтө сонун. Свитерлер 2900дөн ар кандай. Ушул видеонун астына лайк басып, коммент жазып, келесиздер. Биз ушул видео басканбыз деп туруп көрсөтсөңүздөр, буюрса магазин атынан скидка болот. Келесиздер. Кышка жакын жылуулук тартуулаңыздар. Чоң рахмат. Туугандар, баарыбызга белгилүү бир адамдан бир китеп деген БАБК. Бул жакта Москвада дагы өзүнүн иш-чараларын уюштуруп, китеп жарыштарын жана ошондой эле китеп дүкөнү бар. Артыбызда Кыргызстын желегин желбиретип басып коюштур. Аз БАБКга барабыз, жүрүңүздөр. Билимге умтулган эл озот демекчи, мына бул жактан баары кийим, жактан гүлдөр, тамак, ар кайсы нерселер бар экен. Китепке болгон талап кандай болот? Китепте кандай элдер келип алып кетип атышабы? Кандай сатуулар кандай болот? Аябай жакшы китепке болгон талап. Анткени Москва шаарында негизи ошол бир адамдан бир китеп долбоору ачылгандан кийин дээрлик көп өзүбүз ыктыярчы болсок деле ошондо байкадык, что Москвада деле кайсыл чет жакта болбосун кыргыздар арасында китепке болгон кызыгуусу көп калктардын катарын толуктайт экенбиз, бирок окубаган экенбиз да. Анан азыр Кудайга шүгүр ушул бир адамдан бир китеп долбоорунун негизги максаты ошол да. Эң көп китеп окуган өлкөлөрдүн катарына Кыргызстанды кошуу. Анан Кудайга шүгүр азыр окурмандар көбөйүп калды. Бул жака келгендер деле БАБКны сразу эле билип, сиздер да барсыздарбы депчи келип китеп алып атышат. Ошол өтө сонун ишиңиздерге ийгилик, көп жерден көрүп жүрөбүз БАБК. Сиздерге дагы ийгилик. Бир адамдан бир китеп максатыңа окуп жет деген девиз менен жүрүшөт булар. Ооба. Бүгүнкү Номад базар иш-чарасынын партнеру 312 Планета 312 жетекчиси Рита эжекени жолуктуруп калдык. Эжеке, ушул иш-чара тууралуу айта кетсеңиз, сиздер бул жака партнерлук кылып атасыздар. Кандай бир качандан бери бул иш-чарада чогуу келатасыздар? Негизи Айпери менен дайыма чогуу бул 3-чү жолу өтүп атат. Бирок бул учурда биз партнер катары жаш биздин кыздарды, чыгаан ушундай кыздарды колдоо максатта. Өтө жакшы. Аябай жакшы уюштурат. Биринчи, экинчи Номад базары ярмаркасы аябай жакшы өткөн. Мунусунда да көрүп турасыздар, өтө сонун, мындай көңүлдү көтөрө турган атмосфераны жаратып атат. Колдоо максатта ушу аябай сонун өтүп атат. Жантан бери сурамжылык кылып жүрөбүз, өтө сонун өтүп атат. Эжеке, ошол учурда өзүңүздөрдүн Планета 312 тууралуу бир аз кызматыңыздар тууралуу бир аз айта кетсеңиз. Кандай Планета 312 компаниясы бул негизи кыймылсыз мүлк менен алектенебиз. Азыркы учурда көпчүлүгү ойлогондой үй алуу невыгодно деп ойлошот да. А негизи туура инвестиция кылышты биз үйрөтөбүз. Кандай учур болбосун, акчаны сактап калуу эле эмес, акчаны көбөйтүүнүн дагы эң бир чоң инвестиционный мындай проект десек болот. Дүйнө жүзүндө кылымдар бою уже доказано. Инвестиция в недвижимость всегда выгодна. Просто билген адамдарга кайрылыш керек. Билген адам бул Планета 312. Өтө сонун сөз сүйлөдүңүз, эжеке. Мындай бир суроо болуп атат. Азыр мына Кыргызстанда деле көп эле корпоративдер көрүп атабыз. Алдап кеткени бар, камалганы бар, аркысы бергиси бар. Ушул сиздердин элге мынакей берген ишенимиңиздер.
Эң биринчи ишеним бул корпоратив эмес. Эң биринчиси бул агентство недвижимости. Экөөнү айырмасын алмаштырбаш керек. Бул эки совсем башка направление. Бул биринчи. Экинчи ишеним жараткан нерсе биз 10 жылдан берибиз. 10 жылдан бери 8.000ден ашуун адамдарга үй алууга жардам бергенбиз. 8.000 адам өзүнүн акчасын сактап калган эле аны 2 эсе, 3 эсе көбөйтүп алышты. Ошол биз аркылуу алган адамдардын результаты элдерге ишенимди деп ойлойм. Бул эң негизгиси. Өтө сонун туугандар мына Рита эжеке өзү ушундай сиздерге бир кепилдик берип атат. Келип Планета ушул жөнөкөйдөн кеңешип ушул жактан дагы бир үй алуу максатыңыздар болсо келип кайрылсаңыздар болот. Ярмарка базарды айланып жүрүп, эки сонун инсанды бирөөсү Лариса Булина, өзүңүздөр билгендей YouTube канал, блогер, Кыргызстанды кыйла чагылдырып, Кыргызстан жашоосун өзгөчө Кыргызстан жакшы көргөн инсан жана биздин Айпер эжекебиз орусчабызга бир жардам берип турасыз бизге. Здравствуйте, добро пожаловать на нашу ярмарку. Спасибо большое. Как проходит? Как вы нашли нас? С чем интересно этот базар? Это наш ярмарка. Ну, мне написала Айпери вчера, и она меня приглашала в прошлом году. Айпери, спасибо большое, что в этом году опять позвали, и у меня получилось прийти. Для меня, на самом деле, вчера было получить ваше приглашение в виде лепешки в платке. Это невероятно тепло, уютно. Многие подписчики написали, что наши опашки так хлеб заворачивали. То, что мы отправляли вам пригласительный, это называется тюнчок. Мы его сделали специально таким, потому что мы не просто ярмарка, которая продвигает предпринимателей и их бизнеса, мы хотим еще передавать традиции и напоминать о них. И вот наши бабушки, прабабушки использовали этот тюнчок. Это, знаете, как чемодан наших прабабушек. Да, вот. Я приехала в Москву 3 недели назад, и здесь так серо, и люди такие хмурые. И когда я получила от вас вот эту лепешку, я подумала, господи, этот кусочек Кыргызстана, он меня здесь нашел, и я очень рада, я подумала, какие вы молодцы, что вы здесь собираетесь, что вы поддерживаете друг друга, что вы продвигаете свою культуру здесь. Главное, что вы сами ее не забываете. Вот это самое ценное в кыргызском народе, именно вот эта культура необыкновенная. Вы молодцы. Согласна. Вы молодцы. Мы очень рады, что у вас получилось посетить. Да, мы в прошлом году вас звали, и здорово, что у вас в этом году получилось. Я всегда за, если у меня есть возможность, я всегда за. Спасибо большое. Меня тут уже подарками одарили, и мне неудобно. Мне подарили, мне даже дубленку подарили, вы представляете? Классно. А вот как раз в Бишкеке, говорят, холодно. Да. Так что я еду в Бишкек переодетая. Спасибо большое. Классно. Вам спасибо. Вам спасибо за ваш контент. Я хотела сказать, знаете, Ларис, мы сами вот родились, выросли в Кыргызстане, но вы через свой контент так влюбляете заново в нашу страну, вы его для нас открываете совершенно с другой стороны. Это прям здорово. Спасибо. Ну, вы знаете, я делаю от души. Я, честно говоря, никогда ничего не делала специально. А если это еще и людям приносит вот такие эмоции, это классно. Это, конечно, меня вдохновляет дальше продолжать работать в этом направлении. Я запланировала с вами поехать в тур. Все отлично. Следующий год. Все, поехали. Спасибо большое. Спасибо вам, что делили нам время. Спасибо вам большое. Удачи вам. И вам тоже процветания. Сарышка, да? Удачи вам. Спасибо большое, спасибо. Скоро уже была Сарышка, стала Сариджи. Спасибо большое. Участвуйте активно в наших конкурсах, интерактивах и получайте наши призы. Тоқылған, адашпасам, қолда тоқылған киімдерді алып келіпсіз. Кішкене біраз маалымат бере кетесіз бұл туралы. Мен өзімдің жеке брендім. Жеке бренд. Айза Найт. Қолда тоқылған киімдер. Детский, кішкенекей балдарға, чоңдарға қалағандай размерде заказ берсе болады. Өте сонун. Қанша жолы қатысып жатасыз Номад базарына? Бірінші жолы қатысып жатам. Бірінші жолы. Бірінші жолында өзгөчө бір сонун бір дизайнмен шығып, мага өте жақты. Туғандар, өзгөчө бір учурга түшүп келдим. Орысша жана моментальная загрузка дейм садап катмас. Момент жасап аткан жерден келип калдым. Эжеке, микрофон тагып алыңызчы бүгүн. Мына эжеке, сиз базарга келип элдердин көзүнчө ушинтип тигип сатып атат экенсиз. Качандан бери бул иш менен алектенесиз, эжеке? Бул токуу менен мен өзү 12 жашымдан эле токуймун, мектеп кезимден эле. Анан бул өнөр апаман, чоң энемден үйрөнгөнмүн. Аз Москвада ушу үйдө эле колдо токуп, Инстаграмдан, WhatsApp'tan заказ алып токуп сатам.
главный таза жиптен токуймун. Таза жиптен Андай токуйсуз. синтетика составында жок. Таза жиптерден токуймун. Мына туугандар бул көчмөндөр базары. Көчмөндөргө тиешелүү дагы бир току иретинде жасалган биздин ушул кездемелерден жасалган биздин жөрөлгөнү улантып келаткан эжекебиз. Кенен базар, Номад базары. Бүгүн эле эмес, эртең да келсеңиздер болот. 2 күн бою уланмакчы. Биз бул жактарды өтөлүбүз. Азыр эжекебиз өзүнүн комуз ансамбли бар экен. Окчуларды чет элде болсо да кыргыз окчуларын жетиштирип комуз үйрөтүп жүргөн учуру. Азыр эжекебиз бир комуз чертип берет. Көңүлүңүздөр бияка барабыз. Азыр биздин ансамбл бияктан комуз ойнойт. Баракелди эжеке. Мен да бир кез-кезмен бир комузга бардым эле, бир эч эле окшошпой калды жана. Жаш кербезин дегенди бир үйрөттү эле монда кылып. Ооба, кербезимден башталат эжеке. Окшошпой калды. Адашып кетем да ушундайчы. Туугандар, базар айланып жүрөбүз. Бул жакта улуттук кийимдер, комуздар көрсөттүк. Ошол эле учурда биздин базар эч качан унутулбаган кыргыздын кеңпейилдигин түшүндүргөн кайрымдуулук. Ассаламу алейкум. Биздин кайрымдуулук фондунун аты Человечность, кыргызча за инсаният. Бул жакын эле курулду официально март айынан баштап. Бул мээримдүү тыйын, булар жаш балдар үчүн, жаш балдарды жаштайынан эле берешендүүлүккө, садака берүүгө үйрөтүш үчүн. Буну биз азыр каттап 6 ай ичи чогулткан акчаны 6 айдан кийин чогултулабыз. Азыр беребиз, 6 айдан кийин чогултулабыз. Өтө жакшы. Будан топтолгон акчаларды биз муктаж үй-бүлөлөргө, жаш балдарга жана сырттагы чет өлкөлөрдө окуп жаткан муктаж студенттерге жардам берүүгө жумшайбыз. Өтө жакшы, өтө жакшы. Ошондой. Иш-чара кандай болуп атат? Иш-чара өтө сонун Номад базары. Эмнеси менен жагып атат? Кыргызстан. Жалпы эле көчмөндөрдү бириктирген бир аура бар, Бул мен өз колумда жасалган ручной изделиялар, экоратанг деген материалдан жасалат. Бул ондай болгон корзиналар, өтө сонун. себеттерди жасаса болот, ондай корзинка, анан гүл салганы кашболор, анан декорлорду жасаса болот. Жана Золушка деген мультфильмде сиз жасап берген белеңиз? Мен жасагам да, только анын ручкасы монда болчу да. Эжеке жасаган турбайбы? Ошо айтам, эле окшошуп атат деп коем. Эжеке баалары кандай булардын? Бааларын айтып кетсеңиз. Аябай ыңгайлуу, көп деле эмес. Мондай, например, кичинекейин алган десеңиз 1800 да алсаңыз болот. Көлөмүнө карап, материалдын кетишине карап, материалдын структурасына карап эме кылса болот. Өтө жакшы эжеке. Бул бирок кээ бир эркектерди таң калтыра турган жайыңыз бар экен эжеке. Түшүндүгүндө мындай. YouTube'га жанагындай айткандай коммент жазып лайк бассаңыздар, скидкасы бар эжеке менен ошо номерлерге байланышасыздар. والحمدلله العمل جيد جدا وشكرا. Базар өтө сонун дейт, өтө чоң экен дейт. Бул жакта соода сатык кылгандар. Ошонусу менен жакты, барыңыздарга рахмат. Даамдуулардан даам сызып кеттиңиздер деди. Колдон келсе катардым. Шукран. اهلا وسهلا يا مرحبا. Эмне сатып атасыз бүгүн базарга? Меня зовут Ильнара. Я являюсь основателем компании Olive Hills, молодой предприниматель. В прошлом году открылось, Olive Hills. В прошлом году открыла свое предприятие по производству коллагена. По профессии я биотехнолог, работаю в Москве в фармацевтической компании директором производства по БАДам и косметике. И разрабатываю рецептуры для БАДов, и в итоге открыла свое предприятие. Коллаген – это БАД, полезен для кожи, для здоровья, для красоты. Придает сияние для кожи, структуру волос и ногтей укрепляет, сустав укрепляет. Такой у меня продукт. Есть с разными вкусами, с клубникой, с кофе, с манго. Ошондо муну сууга ысытып алып, суу менен чай сыяктуу ичеби? Да, в теплой воде, ни в коем случае не в кипятке, нельзя. Структура белка разрушается, если в кипяток добавить. В теплой воде размешивать и пьете утром натощак. Каждый день. Ну, курс 3 месяца. Это что? Баалары кандай булардын баалары? Сегодня акция по 700 рублей. А на самом деле?
по 1300 продаем. 1300? Да. И в Кыргызстане тоже мы уже в аптеке вышли, в аптеках продаем. Аты айтып тұрғанда эле All of Health, денсаулығына қам көрген адамдар келіп шул келіңіздер, можете попробовать. Жана биз YouTube'дан карап маалымат алып жүрөбүз, жакында подписчиктермен жолугат экенсиздер. Ошол тууралуу айтып кетсеңиз, кандай бир бизде адатка айланып калган жылына 2 жолу жолукчук. Азыр шартка байланыштуу 1 жолу жолугуп атабыз жылына. Быйыл биздин юбилейный встречабыз 10 жыл болду бизге. Ошол жолугушууну өткөрүп разыгрывать 25 миллиондук призовой фонд койгонбуз. 25 миллиондук призовой фонд, квартира, акчалай белектер, техникалар, путевкалар, толтура кызыктыруучу белектер. Эң негизгиси ар бир келген конок минимум 10 миңдик белектен алып кетет. 10 миңден жогору белектен алып кетишет. Ошол белекти алыш үчүн эмне кылыш керек эжеке? Бизден билеттер сатып алыш керек. Могу бүгүнкү күнү 2 күн акция 10% арзандатуу менен алып кетсе болот. Балким квартира утуп алышар, толук мүмкүн. Келиңиздер, шашылыңыздар. Планета 312 бул жакта биздин бүгүн жана эртеңде уланат. Келип биздин кесиптештерден билеттерди алып кетесиздер. Буюрса подписчиктер менен жолугушуу учурунда ошол жакта 25 миллиондон Рыгда эжекебиз айтып кеткен билеттер ойнотулат. Ошол эле учурда YouTube каналыбызга комментарий жана лайк басканды унутпаңыздар туугандар. Подписчиктер менен жолугушканча Рита эжеке сизге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге келип дайым ушундай кыргызды, көчмөндөрдү топтогон бир жакшылыктарга себепчи болуп жүрө бериңиздер. Ишиңизге келип. Рахмат. Кош келдиңиз. Кандай айландыңыз? Кандай тапсаңыз? Аура кандай экен бул жерде? Мен экинчи жолу келип атам. Мурункусунда дагы келген элем. Мурункудан бул жер дагы башка, Москванын башка бир жери болгон үчүн дагы адам көп. Анын негизгиси бул жердин эң жакшы жери ошол биздин өзүбүздүн көпчүлүгү эле, дээрлик көпчүлүгү биздин өзүбүздүн кыргыздардын продукциялары экенин аябай кубандырды. Бул жер ушундай бир площадка болуп, бул жерде и жанагындай бир фирмасы бар, же болбосо магазини барлар үчүн эле эмес, элдер үчүн дагы аябай жакшы бир площадка болуп турду. Ошого бардыгын эле жүзүндө кубаныч, жылмаюу. Эми биз Москвада негизинде эле мындай бир жерлер, мындай бир иш-чаралар өтө эле аз. Эми бул жерге биз ошол балдарыбыз менен, үй бүлөбүз менен келип, ошол биздин өзүбүздүн салттуу ошол буюмдарды, продукталарды алып кеткенге аябай бир жакшы бир мүмкүнчүлүк. Капчыкты толтуруп келдиңиз уста, эмнелерди алдыңыз? Ал элекпи, соода кыла элекпи? Ал элекпиз, эми карап жүрөбүз азыр эле. Жаныракта эле келдим эле. Ошол жердин как раз уюштуруучулары менен азыр айланып жүргөнбүз. Келип, мындай көрүп, анан чала алабыз го дейм. Алла разы болсун. Сизди да жакшы көп жакшы иш-чараларды уюштуруп жүргөн адам катары тааныйбыз. Ишиңизге келип устаз. Жакшы барыңыз. Президент, амансызбы, жакшы келип алдыңыз? Жакшы. Ден соолугуңуз жакшы? Жакшы. Көчмөндөр базарына кош келдиңиз. Рахмат, çok жакшы көрдүм. Кандай экен? Мына сиздер эми эски замандын кишилери ушундай бир элес болот экен да, кыргыздардын арасына келип, кыргыздар бүт баардыгы ушу өзүнүн мусулмандар экен. Жакшы уюштурупсуңар, жакшы нерсе бар экен. Көчмөндөрдүкү деп аты аталса да өзүбүздүкү деп сүйлөсүн да. Көчмөндөр деген атайын көргөнү келдик. Өтө жакшы. Өтө жакшы, рахмат ушундай уюштурганыңарга. Сизди да ушундай чоңойтуп, кеңейтсеңер дагы жакшы адамдар көп келип, жакшы неме болду. Жакшы. Сизде сакалдуу, калпактуу кишинин керек алып заматта келе калдык. Рахмат. Силерге дагы ушундай жакшыраак уюштуруңар. Силер дагы мен Авалаладан эмне тилек кылсаңар тилегиңерди берсин. Ишиңерди ушундай таап, жакшы иштеп, жакшы эсермен ойноп, күлүп үйүңөргө айылга жетип алыңар. Соодасы жакшы болсун кишилердин. Базар чоңойсун. Бакыл аксакал. Чоң рахмат.